тияктанчы бери көздөй кубалайбыз. Азыр бир жерден бери көздөй салалы. Азыр уруйунду алып түшүңүз, сылдый көздөйчү тазалап эки жакка сылып кетип тезирээк. Азыр бүгүнкү күндө мерде 27 градус суук болот 3 күндөн бери. Жогору жакта 30 болсо керек. Ошо баягы бизге сууну көлөмү аз келип калды. Өзү биз шаарга 20 000 куб суу бериш керекпиз. Азыркы маалда кетте биз 10 000 жетпей суу берип атабыз. Мына МЧС жардам берип атат, өкмөт жардам берип атат. Ошол күч менен Кудай кааласа шаарга аз болсо ham бүгүнкү күндө сууну берип атабыз. МЧС техникасын берди, зам министрлер келишти берди, военныйлерди беришти берди. Кудай кааласа бүгүн кичине жылыш бар. Болса эртең бул күндөн Кудай насип кылса өзүнүн система акыбалына секин уже келип баштады. Ölçükle girdir içine doşuna koyun kalan jiren bilgisine lan. Çünkü verdim ben ey. Bakın kalanına öldüler söylemeyin. Turgun her ne ne? Sizce kadar. Buna o kadar ben bundan ki bu başka gene ver. Bak kapıya falan. Endi qardan alıp çelekке salып плиталы сылабый болот да. Кар эршем кыйын болот да. Эми bundan murun ошо сайдын ылайкалыгына карабастан ошол жерден алып, ошол жерден кайнатып, тундуруп ичип жатканбыз. Эми азыр мына Кудайга шүгүр суу каражатын алып келип атат. МЧСтен сотрудниктери ушуларга рахмат. Ушуларга Аллахым күч кубат берсин. Элди ар тараптуу камсыз кылуу максатында суу менен камсыз кылуу боюнча жана ошондой эле техникалык суулар менен камсыздоо боюнча иштер жүрүп жатат. Биздин Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен 2 дана өртөчүлүү техникасы КАМАЗ үлгүсүндөгү жергиликтүү бийликтен жарандык коргонуу кызматтарынан жалпы 4 водовоз таза суу ташуучу автоунаалар иштерди жүргүзүп жатат. Азыр уруменде келермиз. Ооба, сууну тияктанчы бери көздөй кубалайбыз. Азыр бир жерден бери көздөй салалы. Азыр уруйунду алып түшүңүз, сылдый көздөйчү тазалап эки жакка сылып кетип тезирээк. Караңгы кирип кетелек да биз киришибиз керек. Кечөөнкү 12-синде болгон Майлуу шаарындагы кырдаал боюнча азыр ошол эки кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Учурда көрүп атасыңар, ошол эки биринчи от казанга бериле турган основной подпитка сууну алып келүү иштери жүрүп атат. Эмнеге дегенде башка жактан келген жана башка ылдый жактан ошол эки сордуруп ала турган түтүкчөлөрдүн баары тоңуп калган сууктун мустагына байланыштуу. Ошондуктан азыр биз кошумча баягы подпитка бере турган арыкты тазалап, ошол жерден тиешелүү сууну алып, биз ошол эки бассейнге куюп берген атабыз. Учурда биздин Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен тиешелүү техникалар жана ошондой эле күйүүчү майлоочу майлар, күч каражаттар, жеке күч каражаттар, то есть куткаруучулардын күчтөрү менен жана ошондой эле Майлуу шаардык жарандык коргонуу кызматтарынын баардыгы тең толук Өзгөчө Кырдаалдар режиминде ишти жүргүзүп атышат. Бүгүнкү күнү Майлуу шаарында болгон кырдаал боюнча кыскача маалымат берип кетсем, бүгүнкү күнү мына 2-күн болду. Мына жаралган кырдаал боюнча иштерди алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен 2-чи зам, 3-чү зам замдар келип, бүгүнкү күндө горючий смазочный материалдарды, много техникаларды иштеткенге ГСМ, ошондой эле дополнительный техникалар жакшы Майлуу шаарына келип, бүгүнкү күндө кичине кыймыл бар. Азыр өзүм много бизде биринчи котельнияден питация кылган Кутманова көчөсүнө ушул жакка чыгып келдим. Ушу 2-чи домго дерин уже суунун эмеси барып калыптыр. 8-чи дом ушуларга уже бир жер тоңгон, бир жер система эме болуп атат да, ысык сууга секин пробивать кылып жылып келип атат. Бассейндерде болуп аткан азыр жумуштар, насос, бул жерде насосный станция бар, ушу бассейнге суу качат кылган. Бүгүнкү күндө мына суук аба ырайынын сууктуна байланыштуу насосубуз
иштеп аткан момент 10 мүнөттүн ичинде томуп калып атат да. Ошонго ар 10 мүнөттүн ичинде биз буну эме кылып эритип, анан обратно дагы эме кылганда 10 мүнөт иштейт, дагы томуп калып атат. Бүгүнкү күндө биз алчын сайдан эски Союз кезинде арык болгон. Ошону азыр бүгүнкү күндө биз трактор менен сайдан суу киргизели деп, чтобы биринчи котельныйга суу жеткизип берели, пока центральный линия оңдолгуча деген аракеттерди кылып атабыз.